Көзүңүздөн жаш чыкканча, ичиңиздин булчуңдары чыңалып, дем алууңуз да өзгөргөнчө күлгөн учуруңуз болдубу бүгүн кымбаттуу айым? Балким сиз жашоом ушундай акыбалда турса, каяктагы күлкү деп жаткандырсыз. Андай болсо күлкүнүн биздин организмибизге алып келүүчү пайдалуу, баалуу жактарын карап өтпөйлүбү? Саламатсызбы кымбаттуу курбум? Кайрадан келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруусунда кездешип турганыбызга кубанычтабыз. Бул убакыт сиз үчүн да кубанычтуу деп үмүттөнүү менен уктуруубузду баштайлы. Саламатсызбы ардактуу Асылзат айым. Биз бүгүн күлкү ден соолуктун мүлкү деген макалдын туура экенин баса белгилөө үчүн кездешип тургандайбыз. Жан дүйнөңүз шаттанып турса, бул абалыңыз менен бүт организмиңизге көмөк боло аларыңызды билдиңиз беле? Сиз медицина тармагында эмгектенген окумуштуулар дагы ушундай пикирге келгенин уктуңуз беле? Мен күлгөндү аябай жакшы көрөм. Ден соолукка пайдалуу экендигин бир аз уккам. Бирок күлкүнүн кандай пайдасы бар болду экен, ошолго кеңири токтоло кетели. Ошондой эле бүгүнкү уктуруубузда биздин Кудай кубанычтын Кудай экенин уга аласыз. Бизди жараткан Кудай биздин жүрөгүбүзгө өзүнүн кубаныч рухун төккөн. Ооба, туура айтасың. Бул маанилүү чындык жөнүндө айтуубуздун зарылчылыгы бар деп ишенем. Анткени көп адамдар Кудайды туура эмес, дайым жазалоого даяр турган же жашоосундагы кандайдыр бир кубанычтардан Кудай кур калтырып жаткандай элестетишет эмеспи? Эмесе биздин уктуруубузга кулак салыңыз. Кымбаттуу айым, сиздин жашооңуз кубанычка толо деп ишенгим келет. Эгер башкача болсо, анда бүгүнкү уктуруубуз сиз үчүн пайдалуу болмокчу. Биз күлкүнүн пайдасы жөнүндө айтып беребиз жана берүүбүздүн аягында биз менен кошо күлүп, жылмайып, кубанычка бөлөнүшүңүздү каалайт элек. Менин күйөөм өтө тамашакөй адам. Кандай кырдаал болбосун тамашага чалып сүйлөйт. Кээде бул мени кыжаалат кылат. Бирок тамашалары боюнча ой жүгүртүп көргөндө курулай сөз эмес экенин баамдап калам. Сизде да ушундай тамашакөй тааныштар болсо керек. Күйөөм куудулданганды жакшы көрөт дебедимби? Биз үйлөнө электеги бир кылганын дайыма эстей берем. Ошондо мен оор кырдаалга кабылып көңүлүм чөгүп жүргөм. Ал мага бүт кайгыларга даба деген китепти өзү жазап, почта аркылуу салып жибериптир. Анын күлкүлүү тамашаларын окуп, тарткан сүрөттөрүн көрүп отуруп, кайгырып жүргөнүмдү да унутуп калыптырмын. Бир жолу мен күйөөмдөн "Сен эмне үчүн дайыма күлүп жүрөсүң? Анан тамашалай эле бересиң" деп сурадым. Ал болсо, "Мен ыйлаганга деле аракет кылып көрдүм. Анан күлгөнгө аракет кылып көрдүм. Мага экинчиси көбүрөөк жагып калды" деп жооп берди. Ыйык жазуудагы накыл сөздөрдө жазылган 17-бөлүмдөгү 22-аятты шайыр жүрөк даба болчу дарыдай жакшы таасир берет дегенди жашоосунда колдоно билет экен. Баарын жараткан Кудай өзү күлкү даба болчу дары экенин айтып жатат. Кызык, азыркы медицина ушул сөзгө кошулат болду экен? Албетте кошулат деп ойлойм. Эмесе келиңиз күлкүнүн пайдасы жөнүндө сүйлөшөлү. Биз адамдар төрөлгөндөн 4 ай болгондон баштап күлө баштайбыз. Күлкүлүү бир нерсени көргөндө же укканда күлөбүз. Жүрөгүбүздүн соккону катуулап, дем алуубуз да абалдагыдан өзгөчө болот. Анткени бул учурда кычкылтекти көбүрөөк талап кылабыз. Биз күлүп жатканда бетибиздеги 15 булчуң кыймылга келет экен. Көрүнүшүбүз да башкача болуп калат. Күлүп бүткөндөн кийин адамдын чыңалган булчуңдары бошоп, денеге жакшы таасир берет. Эң кызыгы, кандайдыр бир өтүшүп кеткен оорулардан жабыркап жүргөн булчуңдарыбыздын да жакшы күлкүдөн кийин ооруганы азаят экен. Күлкү дене тарбия жасоого да барабар экенин билгенсизби? Күлкү бул аэробикалык көнүгүүлөрдүн бир түрүн аткаруу менен барабар. Анткени күлүп жатканда көбүрөөк кычкылтек дем алынгандыктан жүрөктүн иштеши жана кан айлануу жакшырат. Ошондуктан ал ички органдарыбыз үчүн массажга тети. Эң кызыктуусу, жарпыңды жазган күлкү ичибиздин, аркабыздын, бутубуздун ооруп турган булчуңдар үчүн да пайдалуу жана алардын бекемделүүсү үчүн жакшы шарт. 1 мүнөттүк күлкү тренажердо 10 мүнөт машыгууга же 15 мүнөт велосипед тебүүгө барабар экен. Эгер сиз чын жүрөктөн 1 саат бою күлсөңүз, анда 500 калорияны күйгүзүп жок кылдыңыз. Ал эми мынча калорияны адам 1 саат ыкчам чуркоо менен гана күйгүзө алат. Ошондой эле күлкүнүн дагы бир пайдасы биздин организмибизди коргоп турган иммунитетибизге жардам берет экен. Сиздер көптөрүңүздөр эле билгениңиздей, иммунитетибиз күчтүү болсо биз азыраак ооруйт эмеспизби? Чын жүрөктөн күлгөндөн кийин организм дем алуу жолдорунда көбүрөөк өлчөмдө антителолорду иштеп чыгарат. Алар бактериялардан, вирустардан коргошот. Күлкү ар кандай ооруларга, анын ичинде залалдуу шишик оорусуна каршы күрөшө турган лейкоциттердин иштеп чыгарылышын да күчөтөт экен.
Күлкүнүн дагы бир пайдасы бул өпкөнү кеңейтүүсү. Күлүп жатканда өпкөбүз жакшы иштеп, кычкылтек канда көбүрөөк топтолгондуктан какырык оңой чыгат. Кээ бир дарыгерлер күлкүнүн таасирин көкүрөктү токко кактоо менен салыштырышат. Ошондой эле күлкү дем алуу жолдорунда да жакшы таасирин берет. Күлкү кыйынчылыктарды жеңүүгө да жардам берет. Тынчсыздануудан арылып, жакшы уктаганга, сергек жүргөнгө өбөлгө түзөт. Адамдар менен баарлашууну жеңилдетип, чыгармачылык илхамды арттырат. Ал тургай келечекке үмүт арттырууга жардам берет. Андыктан кымбаттуу угарман, чынында эле күлкү даба болчу дарыдай экенине ынандыңызбы? Ар бирибиз үчүн күлкү табылгыс, баалуу нерсе. Биз жогоруда күлкүнүн пайдасы жөнүндө уктук. Бирок биз кыйналып турганда кантип күлмөк элек деген суроо пайда болот. Бул жашоо өтө эле татаал. Кубанычтуу мүнөттөргө караганда кайгылуу учурлар көбүрөөк кездешкендей сезилип кетет. Бирок чынында кайгыга караганда кубанычтуу мүнөттөр көп. Ошого карабастан кайгыны жеңүү үчүн Кудай бизге дал ушул себептен күлкүнү берген экен. Сиз таптакыр күлбөгөн адамдарды кездештирдиңиз беле? Мен кездештиргем. Жашоо алар үчүн бир катаал жазадай сезилгенсип, кабактарына кар жаагандай көрүнүшөт. Алардын айланасындагы адамдар да дал ошол адамдын таасири астында калгандай сезилип кетет. Андан көрө кандай гана кырдаал болбосун жылмаюуну, күлкүнү таратуучулардан бололу. Ал эми күлкүгө себеп болчу кубанычтын жолдорун бирге карап көрөлү. Биринчиден, баардык нерсенин жакшы жагын байкоого аракет кылыңыз. Жаратылыш болобу, аба ырайы болобу, ар кандай кырдаалдардын сизди кубандырган жактарын издеңиз. Экинчиден, жүзүңүздөн жылмаюу кетпесин. Адамдар менен баарлашканда жагымдуу жылмайып турсаңыз, алар дагы сизге жакшы мамиле кылганга аракеттенишет. Ал эми оозуңуздан башталган жылмаюуга бүт денеңиз ылайыкташат. Ошондой эле өзүңүз кетирген каталардын үстүнөн кайгырганды эмес, күлгөндү үйрөнүңүз. Балким ошондо мындай каталарды кайталабай калаттырсыз. Дагы бир маанилүү кадам бул бизди таарынткандарды кечире билүү. Башканы кечире албай жаткан адамдын кабагы карыш салынып, кубана да, күлө да албай калаарын байкадыңыз беле? Чын эле ушундай экенин баарыбыз эле билсек керек. Күлкүнү жараткан биздин Кудай кечирүүчү Кудай. Ал сизди жана мени сүйөт. Кечиримге муктаж адамды да сүйөт. Сүйүүгө толгон Кудай сиздин, менин күнөөлөрүбүздү кечирип жатса, анда биз үчүн таарынткан адамдарыбызды анын жардамы менен кечирип коюуга кантип болбосун. Эң негизгиси эч качан жакшылыктан үмүт үзбөңүз. Кудай сиз үчүн улуу нерсени жасаарын күтүңүз. Биздин кубанычтуу, жайдары болуубузга үмүт жардам берет. Ал эми үмүтүбүз болсо, бизди сүйгөн Кудайда. Анткени анын уулу Ыйса Машаяк биз үчүн айкаш жыгачта азап чегип өлүп, бирок кайра тирилип, биздин куткаруучубуз болуп калды. Бүгүн биз ардактуу айым, уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө Роза эжебиздин өзүнүн балдарын сүйгөн кереметтүү Кудай тууралуу ой жүгүртүүлөрү менен айткандарын сизге тааныштырабыз. Уктуруунун акырына чейин биз менен калыңыз. Бүгүн мен сүйүктүү айым, ыйык жазуунун алгачкы китептеринде жазылган окуя менен бөлүшкүм келет. Мен бул окуяны өз сөздөрү менен деле айтсам болот эле. Бирок окуянын үзүндүсүн китептен окуй кетейин. Ыйык жазуудагы Ыбрайым менен Саранын тагдыры тууралуу башталыш китебинен окусак. 11 бөлүм 30 аят. Анда Саранын боюна бүтпөгөндүктөн балдары жок эле деп жазылган. Асел, биздин кээ бир угармандарыбыздын да баштарынан ушундай нерселер өтсө керек. Ошондуктан алар Саранын абалын абдан жакшы түшүнүшөт деп ойлойм. Бирок Кудай аны үмүтсүз калтырган эмес. Эмесе 17 бөлүмдөн андан ары окуйлу. Теңир Ыбрамга мындай деди: Өз жериңен, өз туугандарыңан, атаңдын үйүнөн бөлүнүп чыгып, мен көрсөткөн жерге бар. Андан аркы аятта болсо, ошондо мен сенден улуу эл чыгарам. Сага батамды берип, атыңды даңазалайм. Сен аркылуу башкалар бата алышат. Ошол кезде Ыбрам 75 жашта эле. Канаан жеринде көчүп конуп жүргөн Ыбрамга Кудай: бул жерди мен сенин укум тукумуңа берем деди. Бирок анын аялы Саранын боюнда жок эле. Ушул эле бөлүмдүн 11 аятында Сара тууралуу мындай сөздөр жазылат. Ал Мисирге жакындаганда аялы Сарага мындай деди: Сен келбетиң келишкен сулуу аялсың. Саранын ажары мисирликтерди суктандырган. Бирок ошого карабастан Сара дагы деле баласыз кала берген. Ошондон көп өтпөй Ыбрайымга ушул убакыттар бою бирге өзү менен саякаттап жүргөн агасынын баласы менен кош айтышууга туура келген. Кудай ошол окуядан кийин Ыбрайымга кайра мындай деп сүйлөйт. Лот Ыбрамдан бөлүнүп кеткенден кийин Теңир Ыбрамга мындай деди:
Азыркы турган ордуңдан түндүккө, түштүккө, чыгышка жана батышка көз чаптырып кара. Анткени сен көрүп турган жердин баардыгын мен сага жана сенин укум-тукумуңа түбөлүккө берем. Сенин укум-тукумуңду кумдай көп кылам. Ким кумду санай алат? Эгерде ал саналса, анда сенин укум-тукумуң да саналат. Бирок бул сөздөр айтылган учурда деле Сара кошпой эле эмес эле. Кийинчерээк Кудай Ыбрамга мындай деди. Бул окуялардан кийин Теңир Ыбрамга көрүнүш аркылуу мындай деди. Коркпогон Ыбрам, мен сенин калканыңмын, сенин сыйлыгың абдан чоң. Ошондон кийин гана Ыбрам биринчи ирет Кудайга кайраттуулук менен тукумсуз экенин эскертти. Аны дагы аяттардан окуй кетсек. Ошондо Ыбрам мындай деди. О эгедер Теңирим, мага сен эмне бересиң? Мен баласыз өтүп бара жатам. Үй ишин башкаруучум Дамастык ушул Элиезер. Сен мага тукум берген жоксуң. Ошондуктан үйүмдөгү адам менин мураскорум. Андан кийинки аяттарда Кудай аны сыртка чыгарып мындай деди. Асманды карачы. Эгерде жылдыздарды санай алсаң, санап чык. Сенин тукумуң ошончо болот. Ыбрам Теңирге ишенди. Теңир анын ишенимин ага адилдик катары эсептеди. Ал эми Саранын тукумсуз абалы дагы деле өзгөргөн жок. Ошондон кийин да арадан 13 жыл убакыт өттү. Ошондо Кудай Ыбрамга өзгөчө кабар айтуу үчүн сүйлөдү. Ыбрам 99 жашка чыкканда Теңир ага келип мындай деди. Мен кудуреттүү Кудаймын. Менин алдымда түз жүр. Кемчиликсиз бол. Мен сени менен келишим түзөм, сени абдан көбөйтөм. Ошондо Ыбрам жүз төмөндөп жыгылды. Кудай аны менен сүйлөшүүсүн улантып мындай деди. Сени менен түзгөн менин келишимим бул мен. Сен көптөгөн элдердин атасы болосуң. Сенин атың мындан ары Ыбрам эмес, Ыбрайым болот. Анткени мен сени көптөгөн элдердин атасы кылам. Мен сенин тукумуңду абдан көбөйтүп, сенден элдерди чыгарам. Сенден падышаларды чыгарам. Сенин тукумуңдун Кудайы мен болом деп. Мен сени менен, сенин тукумуң менен түбөлүк келишим түзөм. Ошентип, сага жана сенин тукумуңа, сен келгин болуп жашап жаткан Канаан жерин түбөлүккө берем. Алардын Кудайы болом. Кудай Ыбрайымга дагы мындай деди. Аялың Сараныз Сара дебе, анын аты Сара болот. Кандай өзгөрүүлөр? Сара деген ысым хан бийкеч дегенди билдирет. Анан Кудай Сарага байланыштуу биз көптөн бери күтүп жаткан сөздөрдү айтты. Мен ага батамды берем. Андан сага уул берем. Сарага батамды берем. Андан элдердин падышалары чыгат. Ошондо Ыбрайым жүз төмөндөп жыгылып, кантип эле 100гө чыккан адамдан уул төрөлсүн. 90 жаштагы Сара кантип эле төрөсүн деп ичинен күлдү. Ыбрайым Кудайга минтип айтты. О, сенин алдыңда Ысмайыл эле тирүү жүрсө экен. Бирок Кудай ага мындай деп жооп берди. Сага аялың Сара өзү уул төрөп берет. Сен ага Ыскак деген ат коесуң. Мен аны менен жана анын кийинки укум-тукуму менен түбөлүктүү келишим түзөм. Ошондон көп өтпөй Ыбрайым 3 жолоочуну көрүп, аларга меймандостук көрсөтөт. Ошол жолоочулардын бирөө Кудай өзү болчу. Алар андан аялың Сара кайда деп сурашты. Ал ушул жерде чатырда деп жооп берди. Алардын бири мындай деди. Мен келерки жылы ушул эле убакытта сеникинде болом. Ошондо аялың Сара уулду болот. Сара болсо анын артындагы чатырдын оозунда угуп турган эле. Ал ушул сөздү укканда күлүп жиберет. Картайып калганда мага ушундай кубаныч болмок беле. Мырзам да кары деп ойлойт. Ошондо Теңир Ыбрайымдан картайып калганымда кантип эле төрөйүн деп Сара эмне үчүн күлдү деп сурайт. Теңир үчүн кыйын нерсе барбы? Келерки жылы айтылган мөөнөттө мен сеникинде болом. Ошондо Сара уулду болот. Сара болсо мен күлгөн жокмун деп мойнуна албай коет. Анткени ал коркуп кетет. Бирок Теңир жок, сен күлдүң дейт. Биз Кудайдан бир нерсени жашыра алабызбы? Албетте Кудайдан эч нерсени жашыра албайбыз. Ал биз эмнени сезип, эмнени ойлоп жатканыбызды жакшы билет. 1 жылдан кийин Кудай өз убадасын аткарып, Ыбрайым менен Сара уулду болушат. Уулу Ыскак төрөлгөндө Ыбрайым 100 жашта эле. Ошондо Сара Кудай мени күлкү кылды. Мен жөнүндө ким укса да күлөт го деди. Алгач Ыбрайым менен Сарада ишенбестик болгону көрүнүп турат. Алар ошондуктан күлүшсө керек. Анткени мындай болушу мүмкүн эмес деп ойлошкон. Бирок кийинки жылы алардын көптөн күткөн тилеги ишке ашканда алар эми ишенбестик эмес, кубанычтан күлүштү.
Кымбаттуу угарман, балким сиз дагы азыркы учурда кандайдыр бир чечилбестей туюлган көйгөйдөн чыгуу жолун таппай кыйналып жаткандырсыз. Балким Кудай ушул көйгөйүңүздү кантип кубанычка айландыра алаарын элестете албай жаткандырсыз. Же Кудай сизге жардам берет деген сөз сиз үчүн күлкүлүү болуп жаткандыр. Сара периштеден өзүн кош бойлуу болорун угуп күлгөндө Кудай эмне деп жооп берди? Теңир үчүн кыйын нерсе барбы? Жок, ал үчүн кыйын нерсе жок. Ушул ааламды болсун деген сөзү менен жараткан Кудай үчүн мүмкүн эмес деген нерсе жок. Эгер сиз кездешкен жагдай абдан татаал болсо, жөнөкөй гана кадам менен башкача айтканда, сыйынууда эле ишеним менен Кудайга тапшырыңыз. Ал көз жашты күлкүгө, кубанычка айландырып коеоруна ишениңиз. Ал сизге зыян алып келбеген жолдор менен чечип берет. Кээде Ыбрайым сыяктуу сыйынууларыбыздын жообун көпкө чейин күтүүгө туура келет. Бирок Кудай бизге берген убадаларын аткарбай койбойт. Ал бизге кандай убада бергенин билесизби? Инжил китебинде Ыбрайымдын ишеними жөнүндө эмне деп жазылганын окуйлу. Ыбрайым үмүттөнгөндөй, эч нерсеси жок болгон учурда да сенин тукумуң ушунча көп болот деп айтылган сөзгө үмүт менен ишенгендиктен көптөгөн элдердин атасы болуп калды. 100 жашка жакындап калган Ыбрайым балалуу болуу курагынан өтүп кеткенин жана Саранын бала төрөр убагынан өтүп кеткенин көрсө да, ишениминен тайган эмес. Ишенбестик кылып Кудайдын убадасынан шектенген эмес. Тескерисинче, бекем ишенип, Кудайды даңктаган. Кудайдын өз убадасын аткарууга кудурети жетээрине толук ишенген. Ошондуктан ал ишеними аркылуу адил деп эсептелинген. Жогорудагы аяттарда Ыбрайым ишеним аркылуу адил деп табылганы айтылган. Эгерде биз да ишеним менен Ыйса Машаякты Кудайдын уулу жана биздин куткаруучубуз деп кабыл алсак, биздин дагы ишенимибиз аркылуу күнөөлөрүбүз кечирилип, түбөлүк өмүргө ээ болобуз. Кудай бизге ушундай түбөлүк кубанычты сунуш кылып жатат. Эгерде кымбаттуу айым, сиз дагы ушул үмүткө ээ болгуңуз келсе, андай биз менен чогуу сыйынсаңыз болот. Кудайым, биз Ыйса Машаякка ишенсек, Ыбрайым менен Сарага окшоп тирүү үмүткө ээ болот экенбиз. Бизге ошондой ишеним бере көр. Азыр жашоосунда ар кандай кыйынчылыктарга дуушар болуп, эмне кылаарын билбей жаткан аялдарга үмүт бере көр. Алар да Ыйса Теңирге болгон ишеним аркылуу түбөлүк өмүргө ээ болуп калышсын. Амин. Кымбаттуу айым, биздин күлүп жүргөнүбүз кандай жакшы, туурабы? Бирок Ширин, сен билесиңби, көп күлгөндөн бетке бырыш түшүп кетет деп да айтышат эмеспи? Анын эмнеси бар экен? Кабагың карыш салынып, үтүрөйүп жүргөндөн көрө көзүңдүн айланасында бырыш болсо деле күлүп жүргөн артык деп ойлойм. Туура. Эгер Кудай менен болгон мамилебизди ойлогондо жүзүбүздө жылмаюу болсо, бул да жакшы. Бирок кудуреттүү Кудай менен болгон мамиле жылмаюу жана кубанычтан эле турбайт. Биз аны олуттуу кабыл алышыбыз керек. Менин көптөгөн тааныш адамдарым Кудайдан коркушат. Анткени биз ишенген Кудай ал жаратуучу Кудай ыйык жана жеткилең. Ал күнөө менен эч келише албайт. Ошондуктан адамдардын коркконунун да себеби бар. Адамзаттын бүт күнөөсү кечирилиши үчүн Ыйса Машаяк өзүн курмандыкка чалып айкаш жыгачта канын төктү. Ал эми ага ишенбегендер өздөрүнүн жакшы иштерине таянышат. Бирок бул жалган үмүттөнүү. Анткени Кудайдан башка ыйык жок. Эгер Ыйса Машаякка Теңирим жана куткаруучум катары ишенбесем, тирүү Кудайдын алдында туруу мен үчүн да коркунучтуу болмок. Анткени жер бетине адам болуп келген ал, Ыйса Машаяк, айкаш жыгачта керилип, өзүнүн өлүмү менен күнөөлөрүбүз үчүн кун төлөгөн. Ыйса Машаяк өлүп, бирок Кудайдын күчү менен тирилип, өлүмдү жеңген. Эми Ыйсага ишенген ар бир адам Кудайдын кечиримине ээ жана күнөөнүн кулчулугунда эмес. Кымбаттуу айым, муну аңдап түшүнүү өзүнчө эле керемет эмеспи? Карылганыңызды жана келечектеги Кудайдын падышачылыгына негизделген үмүтүңүздү ойлоо менен кубанып шаттансаңыз болот. Максат койдум, Теңир айткан сөздөрүн таразалап ырысабына салам деп. Кулак салсаң, о кадырман угуучу, түбөлүктүү тирүүлүктөн салам кеп. Тирүүлүк эмне өзү ойлоп көрүп, түйүнүн чечким келет тирүүлүктүн. Өлбөстүк жайлоосунун гүлүн терип, аныгын билгим келет келечектин. А балким сен айтарсың, о акылсыз, миңдеген акылмандар жете албаган, гүлдөрүн өлбөстүктүн термек тургай, өмүр бул эмнекенин чече албаган. Сен кимсиң, келечекке колун сунуп, аштырып жабылууну алам деген. Тирүүлүк эмнекенин ойлоп көрүп, келечек эмнекенин табам деген. Албетте мен тек Кудай пендесимин. А бирок асыл нерсе ичке каткан. Сыртымдан эч айырмам болбосо да, жүрөктө бирөө жашайт, мекени асман. Ушундай ырсаптар менен биздин бүгүнкү уктуруубуз да соңуна чыкты.
Ардактуу Асылзат айым. Биздин келечектен үмүттөнгөн айымдар уктуруубузду кийинки аптанын ушул күнүндө ободо тыңдаңыз. Ошондой эле кымбаттуу угарман, сизди эртеңки куттук оломто уктуруусун тыңдоого да чакырабыз. Бүгүн да сизге күлкү тууралуу маанилүү маалымат бердик деп үмүттөнөбүз. Кайрадан амандашканча Кудайдын тынчтыгы сиз менен болсун курбум. Келерки аптада да биздин жашообузга маанилүү темалардан кеп салмакчыбыз. Кийинки уктуруубуздун обого чыгуусун жана сиз менен жолугушууну чыдамсыздык менен күтөбүз. Бизге кат жазууну эсиңизге сала кетсек, ошондой эле СМС билдирүү да калтырсаңыз. Ал эми алдыда сизди Кудай сөзүнө кулак сал уктуруусу күтөт. Сак саламатта туруңуз кымбаттуу айым.